Муздаткыч эмнеге ойлонуп табылган? Албетте азыктар көпкө сакталыш үчүн. Бирок кээ бир учурда биз муздаткычка салынса начарлап кеткен, витаминдерин жоготуп жиберчү. Ал жака салганда кайра начарлап кеткен азыктарды салабыз. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден соолук YouTube каналы. Бизде жума сайын ден соолукка тиешелүү видеолор чыгып турат, андыктан катталууну унутпаңыздар. Жана да биздин жаңы экинчи каналыбыз бар, ссылкалар описанияда болот. Ошол муздаткычка салынганда начарлап өзүнүн касиетин жоготуп жиберген, кайра начарлап кеткен азыктар бар. Бүгүн кайсыл азыктарды муздаткычка салганга болбойт, ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Балким бул тизмедеги кээ бир азыктарды сиз буга чейин муздаткычка салып сактап келгенсиз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүз, өтө кызыктуу жана пайдалуу болот. Анда эмесе, кеттик. Биринчи азык бул картошка. Бекеринен айылдарда картошканы погребке сактабайт. Ал жак муздаткычка сактаганга караганда эң жакшы чечим. Анткени муздаткычтагы температура картошкадагы крахмалды глюкозага айлантып жиберет. Ал эми глюкоза бул шекерге кирет. Бул жактан албетте шекерди көп колдонуу ден соолукка зыянын көп жолу айтканбыз, жана биздин өзүбүздүн шекерге байланыштуу өзүнчө чоң видео бар. Ошол жактан кандай зыяндары бар, баарын толук билип алсаңыздар болот. Андан сырткары даам жактан дагы өзгөрүүлөр болот картошкада. Өзүнүн табигый даамын жоготот. Эгер картошканы плюс 3 градустан төмөн жерде сактап, андан кийин бышырсак, ал картошкада канцерогендер пайда болот. Ал эми булар биздин ден соолукка коркунуч туудургандардын бири. Кийинки муздаткычка салганга сунушталбаган бул пияз. Ал жактан пияз көбөрүп кетүү коркунучу жогору. Муну өзүңүз деле байкаган болушуңуз керек, айрыкча ал жакта нымдуулук жогору болсо. Пиязды да картошкадай сактоо сунушталат, кургак жана бир аз муздагыраак бөлмөдө. Жана эч качан пияз менен картошканы чогуу бир кутучада сактабаңыз. Мындай учурда алардын чирүү процесси активдешет жана азыктар тез жарактан чыгат. Ошондуктан дайыма пияз менен картошканы өзүнчө кармаңыз. Кийинки бал. Бал негизи өзү ушундай уникалдуу азык, анда сактоо мөөнөтү жок. Эгер балды сатып алсаңар, ал жакта кээ бирөөндө жазылуу болот. Сактоо мөөнөтү чектелбейт деп. Кээ бирөөлөрдөн да угуп калабыз, балдын сактоо мөөнөтү 2000 жыл деп. Катуу угулат, бирок билбейбиз ким муну текшерип көргөнүн. Макул, анысы менен, бирок сактоо мөөнөтү биздин кылымга запасы менен жетет. Балды муздаткычка салуунун эч кандай кажети жок. Аны сактаганга бөлмөнүн температурасы жетет жана караңгы жерде сактоо сунушталат. Күндүн нуру тийбегендей, мисалы шкафка салып коюп дегендей. Күндүн нуру тийген жерге сактасак, балдын кээ бир элементтерин бузуп кое алат. Эгер муздаткычка салып сактасак, балдын физикалык түзүлүшүнө негативдүү таасирин берет. Биз анын чоюлчаак, жабышчаактыгын бузабыз. Бул жактан дагы бир нерсени айта кетели, эгер бал сатып алып, ал балды минустук температурага муздаткычка салсаңыз, ал жактан бал суюк бойдон кала берсе, ал балдын сапаты начар деп биле берсеңиз болот. Мындай балдын биздин ден соолукка пайдасы жок. Кийинки пункт — цитрус жемиштери. Цитрус жемиштери деген лимон, апельсин, грейпфрут жана башка ошого окшогон жемиштер кирет. Жемиштин мындай түрлөрүн дагы муздаткычка коюп сактоо сунушталбайт, анткени муздаткычтан алар өзүнүн сапатын тез жоготот. Өзүнүн адамга керектүү азыктарын дагы тез жоготот. Кийинки жашылчалар. Орусча зелень деп коет го. Аларга петрушка, брокколи, укроп, айтор, жашылчалар кирет. Мындай нерселерди да биз муздаткычка салып коебуз. Муздаткычтан алар бат соолуп калат. Андан сырткары алар өзүнүн витаминдерин жана пайдалуу антиоксиданттарын тез жоготот. Ал эми биз алардын пайдалуулугу үчүн жейбиз да туугандар, туурабы? Ошондой эле жашылчаларды полиэтилен пакетине салып сактоо сунушталбайт. Мындай учурда тез көгөрүп кетет. Плесень деп коет, ошондой пайда болот. Эгер пакетке салып коюп бир нече күндөн кийин алсаңар, көгөрүп кеткен болсо, ал көгөрүп кеткен жерин эле алып койгон туура эмес. Ошол пакеттеги бардык жашылчаны ыргытууга туура келет. Анткени көгөрүп кеткендин чаңчалары бардык азыкка тарап кеткен. Бирок биз аларды көрө албайбыз, бирок алар бар. Ошондуктан мындай азыкты жегенге болбойт.
Кантип жашылчаны сакташ керек? Бул жакта адистер жашылчаны сактоодо аны тоңдуруп сактоону сунушташат. Муздаткычта эмес, муздаткычтын тоңдургучунда. Морозильник деп коет го, ошондо сактаган туура болоорун айтышат. Бул учурда даам жагынан дагы, витамин жагынан дагы сапаты сакталып калат. Кийинки алиф майы, кыргызча зайтун майы деп коебуз. Муну көбүнчөңүздөр байкаган болушуңар керек. Зайтун майын муздаткычка салсаңар, ал тоңуп катуу болуп калганын. Бул жактан дагы эгер зайтун майын муздаткычка салсаңар, тоңуп калбай, суюк абалда тура берсе, бул жасалма зайтун майы болот. Зайтун майын сактоо ошол эле учурда сапатын жоготпогон температурасы бул +12, +16 градусту түзөт. Муздаткычка салган сунушталбайт. Бул жактан бөлмө температурасында кармаган эң туура чечим. Кийинки чеснок. Көбүнчөңүздөр эле байкаган болушуңар керек. Муздаткычка чеснокту сактасаңар, өнүп өсүп кеткенин. Бирок ойлонуп көрсөңөр, муздаткыч муздак, ал жакта өспөй, кайра өсүүсү токтош керек болчу деп ойлойсуз. Бирок андай эмес. Мындай абал чеснокту өндүрүп өстүрө баштайт. Ошондой эле муздаткычтан даамы дагы жоголот жана муздаткычта нымдуулук жогору болгонуна байланыштуу чеснок жумшак болуп калат жана аны менен тамак жасаганга жарабай калат. Чеснокко сөзсүз кургактык керек жана жеңил муздак температура. Жана дагы картошка, пияз, чеснок деген азыктарды жыртыкчалары жок, аба айланбаган баштыкчаларга салып сактоо болбойт. Ал жактан алар бат өнүп кетет жана тез чирийт. Биздин каналда чеснокко арналган өзүнчө видеобуз бар, ал жактан чеснок жөнүндө кенен айтып бергенбиз. Кандай пайдасы бар? Аны дагы көрүп койгула, көптөгөн пайдалуу нерселерди өзүңүзгө аласыздар. Андан ары кеттик, кийинки дарбыз. Дарбыз сатып алгандан кийин аны муздаткычка салганга болбойт. Бул учурда биз анын пайдалуу касиеттерин жоготобуз. Атагыраагы биздин организмге эң пайдалуу каротиноидтерди. Ал эми дарбызды кесип салган болсок, албетте муздаткычка салганга туура келет, анткени 4-5 сааттын ичинде бузулуп кетет. Жана кесилген абалда муздаткычка салганда герметичный аба өтпөгөн пакетке салып, анан муздаткычка салган туура болот. Ошол эле пайдалуу элементтерин жоготуп албаш үчүн. Мына ушундай туугандар, бүгүн биз кандай азыктар ден соолугубузга пайда жагынан муздаткычка салбаш керек карап чыктык. Достор, биздин жаңы ачылган Ден соолук 2.0 деген каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Ал жакта дагы ден соолукка керек видеолор чыгып турат. Бул каналдан айырмасы видеолордун форматы бир аз башкачараак болот. Ссылкасы видеонун описаниясында болот. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Кийинки видеодон жолукканча сак саламатта туруңуз.